Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Адам жакшы амалдары менен бейишe кирет. Салих амалдары менен. Эми мына ушул жакшы салих амалдар бардыгы бирдей эмес. Кээ бирки амалдардын салмагы өзгөчө оор экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ал эң жакшы кулук мүнөз. Хадисте айтылат: "Ма мин шейин асқал фи мизанил муъмини йаумал қияма мин хуснил хулук." Кыяматта имандуу кишинин таразысында эң жакшы кулук мүнөздөн оорураак башка эч нерсе болбойт деди. Мына ушул кулук мүнөздү жакшылоо адамдын бейишe кирүүсүнө эң көп себеп боло турган амалдардан. Адам намаз окуйт, орозо тутат, садака берет, хаж, умра жасайт, башка иштерди жасайт. Булардын ичинен эң таразда оор боло тургандыгы анын кулук мүнөзүнүн жакшы болуусу. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Адам өзүнүн жакшы кулук мүнөзү менен күндүзү кечке орозо тутуп, түнү таң атканча туруп намаз окугандын даражасына жетип алат" деп атты. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыретте болсо эң жакшы кулук мүнөз ээсин силердин араңардан мага эң сүйкүмдүү болгонуңар жана мага эң жакын кыяматта жакын орунда отурушуңар алар кулук мүнөзү жакшыларыңар деп айтты.